Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион стермен кайрадан түз эфирде. Дүйшөмбөдөн жумага чейин саат 8-ден 9-га чейин биз аралыкта стермен кызыктуу маектер болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Аны мен Самара Мамбаева бармакчымын. Бүгүн 15 октябрь. Сыртта барай абдан жаандуу. Колуңуздарга кол чатыңыздар алыңыздар дагы, жол кийинип, жан дүйнөңүздөрдү жолугуп каралыңыздар. Ушундай бир күндөрдүн биринде дагы силерге жаңылыктарды айтып берейин деп келген коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерциялык министрлигине караштуу Кыргыз стандарттын башчысы Нурматов болот. Кутман таң. Саламатсыздар. Стандарт деп эле калдык, жана экономика деп калдык. Ошол жагын кандай деп түшүндүрүп айтасыз? Эми бүгүнкү күнү рынок экономикасын жанагы рынок экономикасында жашап атабыз да. Азыр биздин экономика өркүндөп өсүп атат. Мисалы үчүн азыр көчөгүнө эле 45 ишкана ачылды. Мына ошонун баары быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөнүнө карата ошол Кыргыз Республикасынын аймагында 100га жакын ошол ишкана ачылып атат да. Ошол ар бир бизнесте, ар бир рынокто, базарда, ар бир ишканада ошо стандарт жок жумуш жүрүшү мүмкүн эмес да. Себеп дегенде ар бир биз колдонгон буюмдар, биз өндүргөн жанагы товарлар, биз жүргүзгөн процесстер, биз ошо кабыл алып жүргөн, биз колдонуп жүргөн кызматтын баары ошол бир стандарттын чегинде өзүнүн иш жүргүзүш керек да. Бүгүнкү күнү стандарт деген Кыргыз Республикасынын аймагында техникалык жөнгө салуу боюнча азыр закон иштейт. 2004-жылдан бери ошол закондун баягы алкагында ошол стандарт өзүнүн жумушун алып барып келет. Стандарт бул техникалык документ, ошол документтин ичинде ошол продукциялоого, ошол процесске болобу, ошол кызматка мындай техникалык өздөрүнүн мындай терминдери менен, талаптары менен камтылган документ да. Ошол боюнча жумуштарды ошол боюнча бүгүнкү Кыргыз стандарт бул ким? Кыргыз стандарт бүгүн экономика жана коммерция министрлигинин алдындагы стандартташтыруу жана метрология боюнча борбор. Ошол Кыргыз Республикасынын аймагында бүгүнкү күнү Кыргыз стандарт ошол стандартташтыруу жана метрология боюнча улуттук орган болуп эсептелет. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошол жанагы мен стандарт боюнча жогоруда айтып кеттим, Микол сиз менен метрология боюнча. Метрология бул ченөө бирдейлигин камсыз кылуу. Ошон үчүн ар бир ошол Кыргыз Республикасынын жарандарынын үйүндө жанагы орусча айтканда счетчиктер бар, суунуку, светтики, газдыкы жана башка базарда таразалар бар, май куйчу жайларда жанагы топливораздаточный комплекс деп коебуз. Ошонун баары бул ченөө каражаты болуп эсептелет да. Ошол ченөө каражатынын тактыгын ошол камсыз кылган ошо бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын аймагында бул Кыргыз стандарт да. Андан сырткары биздин ишкана Кыргыз стандарт сертификация боюнча алектенебиз, бизнеске, кызыктар тараптарга, жеке кызыктар тараптарга консультациялар өткөрөбүз. Ошол стандартташтыруу метрология сертификация боюнча Кыргыз Республикасы ушу жакынкы жана алыскы ошо биздинки өнөктөштөргө, мамлекеттерге ошол жумуш алып барабыз алар менен. Биздин өзүбүздүн базабызда бүгүнкү күнү тастыктоочу лабораторияларыбыз бар, метрологиялык лабораторияларыбыз бар, калибровка кылган лабораторияларыбыз бар. Биз эми азыр Кыргыз стандарт бүгүн ошол жумуш менен алиппиз да. Көбүнчөсү азыр басым сап кеттиңиз таразаларга, анан жанагы суу өлчөмдөгү, свет өлчөмдөгү счетчиктерге деңиздер. Аны кандай тарапта кыласыздар? Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын ченөө бирдейлигин камсыз кылуу боюнча закон бар. Ошол закондун нормаларына, талаптарына ылайык ар бир ченөө каражатынын өзүнүн бизден текшерүүдөн поверкадан өтүүчү жана межповерочный интервал деген нормасы бар да. Мисалы үчүн ар бир базардагы тараза, ошол эле биз жанагы супермаркеттерге барып атабыз, базарда ар бир соода чөйрөсүндө айланган тараза бир жылда бир жолу сөзсүз ошол Кыргыз стандарттан же Кыргыз стандарттын биздин региондордогу аймактык бөлүмдөрүбүздөн келип ошол поверка текшерүү деген процесстен өтүп келиш керек. Ошол таразанын ташы элге дагы ошол соода сатык кылган жанагы бизнестин жанагы ээсине дагы таразанын ташын так көрсөтпөш керек да. Мисалы үчүн май куйчу жайлар, мен ошол ар бир авто сүйүүчүгө айтып кетет элем, бир жылда 2 жолу госстандарттан өтүш керек. Жана биз май куюп аткан пистолеттер. Мисалы үчүн 2 жолу Кыргыз стандарттан өтпөсө, ошол мисалы үчүн май куюп аткан жанагы АЗС деп коебуз да. Ошолор анда стандарттын талабына жооп бербейт дегенди билдирет да. Мисалы үчүн бүгүн бизде бар кейбир мисалы үчүн биздин баягы надзордук орусча айтканда көзөмөл функциябыз жок да, биз ар бирине бара албайбыз. Мисалы үчүн заправкалар Кыргызстан аймагында бар бүгүнкү күнү, биздин текшерүүдөн өтпөйт. Ошолордон куйган майга ошол 10 литр куюп атасызбы, 20 литр куюп атасызбы, ага мамлекет азыр гарантия бериш керек да. Бирок ошол биз азыр ошондо мындай цифровизация жанакы санариптештирүүгө алып келе атабыз. Ошол ар бир ошол ченөө каражаты өзүнүн убактысы сааты келгенде бизден поверкадан өтүп турсун деп. Мисалы үчүн мен жана стандарт боюнча айтып кетсем, мисалы үчүн көп азыр телегөрүүчүлөргө кызык болсо керек. 10 литр май куйсаңыз, мисалы үчүн бензин, стандарт ошол сизге
плюс-минус 25 грамм отклоненияга жол берет да. А бизден кээ бир ошол биз бурдагы текшерип жүргөндө, бир анализ кылып жүргөндө, мурда мисалы үчүн кээ бир автозаправкалардан 10 литр май куйсаңыз 500 граммга чейин недолив болгон да. Бул деген стандарт одуну бусуу, бул талапка эч кандай талапка жооп бербейт да. Азыркы учурда ушул заправкаларда, май коюучу жайларда текшерүү болот да, себеби көпчүлүктөрдүн сиз басым жасап кеткендей канча бир граммга жетпей калат деп айтышат. Себеби жанагы пистолетти салганда воздух менен канча бир грамм кетип калат деп айтышат. Мисалы үчүн эми азыр мен жана жогоруда айтып кетпенби, Кыргызстандарттын бүгүнкү күнү надзордук көзөмөлдөө функциясы жок. Жок. Биз андай эч кимди текшерген укугубуз жок. Биз өзүбүздүн жумушту ушул стандарттарга ылайык, биздин өзүбүздүн нормаларга ылайык, ушул өкмөттүн токтомдоруна ылайык ошол жумушту түшүндүрүү иштерин, алдын алуу иштерин, ошол жумуштарды биз анализдөө иштерин азыр аткарып келебиз. Биз ал боюнча өзүбүздүн. Анда азыркы май коюучу жайлар жеке ишкерби ошондо? Сиздерге тиешеси жокпу? Жа кандайдыр буйрук бермесе сиздер барып текшерүүгө мүмкүн эмес. Биз эч кандай, мен дагы бир жолу айтып кетейин, ушул биздин телекөрүүчүлөрдү мындай түшүнбөстүк болбош үчүн. Кыргызстандарттын бүгүн көзөмөлдүк функциясы жок. Ошол мен айтып атпаймынбы жана метрология деп. Ошол май куючу жайлар болобу, ошол таразалар болобу, жанакы антимонополиялык службанын ичинде метрологиялык көзөмөл, надзор деген өздөрүнүн башкармалыгы бар. Ошол орган, ошол структура, ошол текшерүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Алар өздөрүнүн жумушун азыр жакшы аткарып, менин оюмча жакшы результаттар көрсөтүп атышат да. Жакшы. Сиздердин жалпы ошол Кыргызстандартта жалпы Бишкек шаарында эле же кайсы бир райондордо да барбы? Бүгүнкү күнү Кыргызстандарт өзүнүн структурасында 10 регионалдык биздин бөлүмдөрүбүз, борборлорубуз бар. Бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы жана областтын борборлорунда, облустардын борборлорунда жана чоң шаарларда жайгашкан. Бул эмне себептен? Бул ошол жерлерде иш кылганга ошол госстандарттын, Кыргызстандарттын бөлүмчөлөрү керек. Себеп дегенде өзүңүз элестеп көрсөңүз, Алайдан же Атбаштан бир счетчигин көтөрүп алып Бишкекке келбейт да. Булар ошол кызматты, ошол эл, ошол бизнес кызматты ошол жеринен алыш керек да. Бүгүнкү күнү биз децентрализация кылып Кыргызстандартты. Мисалы үчүн биздин аймактарда ошол Каракол болобу, Ош болобу, Талас болобу, Баткен болобу, ошол жаңы кызматтарды ошол жака киргизип атабыз. Ошол жердеги жашаган калк, ошол жердеги бизнес, ошол биз көргөзгөн мамлекеттик кызматты ошо Бишкекке келип убара болуп албай, бул жерден ошол жер-жеринен алсын. Биз ошол бизнести, ошол кызыктар тараптарды ошол жер-жеринен ошол тейлели деп, ошол биздин азыр функцияларды, жаңы баягы орусча айтканда жаңы багыттарды, жаңы направленияларды, жаңы методикаларды, ошол жаңы жанагы стандарттарды биз ошол Кыргызстандын азыр аймактарында өнүктүрүп атабыз да. Ошол сиз айтып калдыңыз ошол аймактарда деп. Ошол жакта кайсы аймакта көбүнчө басым жасайт экен ошол Кыргызстандартка? Бизде аймактардын статусу, юридикалык функциялары баары бирдей. Мисалы үчүн Ошто бар, чоң центрибиз бар Ошто. Азыр Ошто, мисалы үчүн баягы сөзүм кур болбош үчүн, биз жана тамак аш азыктарын текшерүү боюнча лабораторияны азыр мына ишке киргизип атабыз ал жерде. Ал жерде жаңы шаймандар менен жабдалган, ошол мына өкмөттүн колдоосу менен биз толук модернизациядан өткөрүп бүттүк ошол лабораторияларды. Андан сырткары мисалы үчүн Чолпон Ата Караколго биз ошо таразалардын ташын жаңы эл аралык норма менен текшерүү боюнча калибровка деген кызматты киргиздик. Мисалы үчүн азыр башка региондордо киргизип атабыз. Ошонун баары ошол жанагы жер-жердеги ошол жашоону жеңилдетүүгө багытталган да. Ошондо Ош жергесинде сунуштар, жанагы мисалы тараза, счетчик дегендердин барып алып келип бир кандайдыр бир тажрыйба чыгаргандар болобу? Ал жерде ошол эле жанакы электр эсептегичтер болобу, счетчиктер болобу, баарын ошол Ош областынын, ошол биздин Оштогу борбор тейлейт. 100% ошол жерден кызматты ошол жерден көрсөтөбүз, ошол жерден алса болот. Мисалы үчүн мен азыр сөзүм кур болбош үчүн 1 январдан 2024 жылдан баштап ошо бүгүнкү күнгө чейин биз 300 миңге жакын кызмат көрсөттүк да. Ошол Кыргызстандарт структурасы, ошол бизнеске, ошол элге, ошол кызыктар тарапка. Ошонун баары жер-жерлерде, Бишкекте, мисалы үчүн Кара Балтада биздин борборубуз бар. Азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай региондордо аябай көп ишканалар ачылып атат да. Ошол региондордогу ишканаларга ошо жеринен консультация бериш керек. Ошол метрологиялык жанакы муктаждыктарын камсыз кылыш керек. Ошол жаңы дүйнөлүк эл аралык стандарттар менен ошол обеспечивать этиш керек, камсыз кылыш керек. Ошонун баары биздин азыр региондогу ошол борборлор аткарып жаткан иштер да. Сиздерде ушу тейлөө кызматы.
Анан кардары келгенде кандай бир сумманын акчасын бөлүгүн төлөш керекпи же кандайдыр бекер бир маалымат берип анан кийин иш жүргүзөбү? Эми азыр бүгүнкү күндө рынок экономикасы азыр биз өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик кызматтарды көрсөтөбүз. Бүгүнкү күнү 7, дагы 2-ни кошуп атабыз бүгүнкү күнү. Ошол мамлекеттик кызматтар биз ошол мамлекет бекитип берген баа менен кызмат көрсөтөбүз. Эми биздин кызматтардын баасы ошол бизде өзүн өзү камсыздоо да ошол борборлор өздөрү өзүн өзү камсыздашат. Ошол жанакы антимонополный жана антимонополиялык служба менен биз кеңешип, алар менен макулдашып, анан мамлекет бекитип берген тариф менен бүгүнкү күнү иштейбиз. Биздин кызматтар мисалы үчүн бүгүнкү биздин базар көтөрө алчу акчалар биздин кызматтардын баасы мен ойлойм өтө деле жогору эмес. Анан биз өнүгүшүбүз керек да. Бүгүн рынок экономикасы. Эгер биз баарын азыр бекер кылсак, баарын мисалы үчүн рынок экономикасы механизмдерин колдонбосок, биз эртең өнүгө албай калабыз. Биздин мына кошуналар алдыга кетип баратышат мисалы үчүн. Биздин Кыргызстандын бүгүнкү эң күчтүү, эң бай капиталы бул адам ресурстары да. Биздин күчтүү специалисттер бар. Мына өткөн жумада биздин специалисттер Астана шаарындагы метрологдорду чогултуп окутуп келдик. Астананын суроосу менен, кайрылуусу менен. Сентябрдын башында биздин специалисттер Түркменистанга барып калибровка деген кызматты ошол Түркменистандын мамлекеттик ишканаларына көрсөтүп келди. Бул ошол биз жаңы киргизген дүйнөлүк эл аралык методикаларды биз ошол башка мамлекеттерге экспорттоп атабыз. Биздин ошол госстандарттын бүгүнкү ошол жакшы потенциалы бар да. Андан сырткары мисалы үчүн биздин жанакы материалдык техникалык ресурстар, биз колдонгон шаймандар, ошонун баары мына акыркы 2-3 жылдан бери мамлекет аябай жакшы көңүл бөлүп, биз азыр өзүбүздүн шартыбызды жакшы түзүп алдык да. Мына жаңы деген техника, технологияларды алып келип атабыз. Ошонун баары ошол министрлер кабинети тарабынан, экономика жана коммерция министрлиги тарабынан бизге кылган колдоосу биринчиден, экинчиден ошол биздин Кыргыз Республикасынын аймагындагы бизнеске шарт түзүү да. Ошол элдердин, ошол ар бир граждандын ошол коопсуздугун камсыз кылуу. Ошолорду сапаттуу ошол товарлар менен рынокту камсыз кылуу, рынокто айланып жаткан товарлардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ошондой эле Кыргыз Республикасындагы айланып жүргөн колдонулган ченөө каражаттарын тактыгын тастыктоо. Биздин негизги максат ошол. Сиздер ошол экспорт кыласыздар да. Экспорт кылып анан кайсыл жакка жөнөтөсүздөр? Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, биз мамлекеттик кызматты көрсөтөбүз. Бизге мисалы үчүн бизнес кайрылат. Мен продукция чыгарып атам, же башка өндүрүш менен алектенип атам, ошого сертификат бериңиз деп. Биз ошолорго сертификат берүү менен алектенебиз. Бүгүнкү биз кылып аткан жумуштардын бир багыты биз берген сертификат бүгүнкү күнү ошол баажы коомунун алкагындагы мамлекеттерде эч кандай тоскоолдуксуз, эч кандай техникалык барьерсиз ошол таанылат. Ал эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн биздин Кыргызстан аймагында өндүрүлгөн продукциялар бизден сертификаттарын алышат. Анан эч кандай тоскоолдук жок. Ошо Россиянын базарында, ошо Белоруссиянын базарында, ошо Армениянын базарында, Казакстан базарында кенен эч кандай техникалык тоскоолдук сатылат. Сиздер сертификат беребиз деп атпайсыздарбы? Ошол печенье дейли, же бир конфет дейли, же бир колбаса чыгара турган сертификат сураган келсе, сиздер аны экспорт кылып турган бересиздер да? Аны такташ керек да. Биз анын эми баягы процедурасы мындай. Сиз кичинекей өндүрүш ачтыңыз. Сиз бизге келесиз. Бизде информационный фонд стандартов деген ушундай биздин фонд стандарттардын бир түзүмдүк фонду бар. Ошол жерден сиз кайсыл стандарт менен чыгаргыңыз келсе, каалаган стандартыңызды биринчиден биз сизге камсыз кылып беребиз. Бүгүнкү күнү Кыргыз стандарттын базасында 28 миңге жакын стандарт бар. Бул бир. Экинчиден ошол сиз чыгарган жанакы өндүрүштөгү ошол эле жанакы печенье болобу, же башка продукт болобу, ошол продукцияга сиз сертификат алышыңыз керек болот. Ошол сизге өндүргөн продукция баажы коомунун техникалык регламенттерин талаптарына жооп бериш керек. Ансыз сиз базарга чыгып сатканга укугуңуз жок. Анткени ошону сатып алган биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ошол продукциянын коопсуздугуна мындай гарантия беришибиз керек да. Сиз алып келген продукцияны биздин жана мен жана жогоруда айтып кеткен тастыктоочу лабораториялардан сыноодон өткөрөбүз. Сыноо лабораторияларынан эгер продукцияңыз ошол стандартка жооп берсе, талапка, ошол продукциянын составында эч кандай мисалы үчүн жанакы туура эмес заттар, жана тяжелый металлы деп коебуз, соли деп коебуз. Андан башка мисалы үчүн химикаттар жок болсо, мисалы үчүн биз ошол продукцияңызга сертификат беребиз. Ошол биздин сертификат менен сиз каалаган жериңизге сатып, өзүңүздүн бизнесиңизди жүргүзө берсеңиз болот.
Анда сіздерден лабораториядан өткөндөн кийин, таксаттагандан кийин, анан кийин сертификат бересиздер. Ооба. Мына мен азыр сөзүм кур болбош үчүн статистиканы айтып кетсем, мына 1-январдан баштап биз ушу тамак аш жана эл керектөөчү товарларына 10 миңден ашык декларация деп коебуз да, ошонун үчүн регистрация кылып бердик жана сертификаттарын берип келатабыз бүгүнкү. Көбүнчөсү Кыргызстанда өндүрүштү кайсысында басым жасайт? Бизде көбүнчө Кыргызстанда мисалы үчүн айыл чарба азыктарын жана тамак аш өнөр жайы, анан эл керектөөчү товарлар жана лекпром деп коебуз го. Бизде баягы күчтүү тикмечилер көп да, ошолордун продукцияларына биз азыр сертификаттарды берип келебиз. Мына акыркы жылдары бизди кубандырганы машиностроительный комплекс деп коебуз. Машина куруу, техника, технология ошол боюнча багыт өнүгүп келатат. Мисалы үчүн ошол эле жанакы авто телекөрүүчүлөргө кызыктуу болуш керек. Кыргыз Республикасынын аймагында бүгүн ошо автомобилдерди жана крупноузловая сборка деп коебуз, ушундай кылган заводдор көп ачылып атат азыр. Биз ошол ар бир завод менен иштешебиз. Ошол эле жанакы жакында Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүп жаткан автомобилге ошонун да сертификатын биз бердик, мисалы үчүн Кыргызстанда. Көп чаңылыктар бар азыр. Ошондо бизде дагы буюрса Кыргызстанда жакшы бир унаалар чыгат деген. Мен ошол тилегим, ошол баягы Кыргыз стандартынын жетекчиси катары, ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар, Кыргызстан аймагына башка мамлекеттен, чет жактан кирип жаткан продукциялар биринчиден ошол Кыргыз элине ошол коопсуздукту биз баягы гарантия берип, коопсуз болуш керек да. Анан ошол биз колдонуп аткан продукциялар өзүнүн баягы шартына, стандартына же жанакы биздин покупательская способность деп коебуз, ошого жараша сапаттуу дагы болуш керек да. Азыр кылгычта ошол унаалар сіздер сертификат бергенден кийин канча бир бөлүгү талапка жооп берип чыкты? Мисалы үчүн эми бул аябай кызыктуу суроо. Бул эми баягы унааларды жана лабораториядан өткөрүштө бул аябай жакшы, бир чети кызыктуу, бир чети оор процесс да. Биз ошол жумуштун үстүнөн 6 айдан ашык иштедик. Өзүбүздүн Россиядагы, Кытайдагы өнөктөштөрүбүз менен, ошо алардын жанагы кыргызча айтканда госстандарттары менен кеңештик. Алардын базаларын көрдүк. Анан азыр биз жалгыз чечимди кабыл албайбыз. Ошо мамлекеттик органдардын арасында ошол жумушчу тобубуз бар, комиссия бар. Ал комиссиянын ичинде ошол илимий изилдөө институттардын, университеттердин өкүлдөрүн киргиздик. Ошол баягы илим, билим, наука менен ошол биз мамлекеттик органдар чогуу иштеп, ошол жанакы өндүрүшкө жардам берели деп. Биз 6 айдан кийин ошол комиссиянын чечими чыкты. Биз ошол лабораториялык испытаниялардын жыйынтыктарын көрдүк, производственный процесстерди көрдүк, өндүрүш процесстерин көрдүк. Анан аягында ошол сертификатты алышты, азыр жакшынакай иштеп атышат. Азыркы учурда Кыргызстандын унасы чыгып, элдер сүйүнүп аткан учур экен да. Эми бул жаңы да. Жаңылык да. Жаңылык. Сиз ошону көрүп өз көзүңүз менен көз алдыңызда өткөздүңүзбү? Ооба. Кандай унаалар чыгып атат? Эми азыркы күнү ошол биздин базарга чыкты ал унаалар. Ошол жанакы Chevrolet маркасындагы машиналар азыр чогултулуп атат. Мына жаныбыздагы эле Чүй облусунда. Андан сырткары азыр мына чоң жанакы жүк ташуучу унаалардын заводдору келип атат. Биз өткөн жумада эле 2 заводдага келип биз өз колубуздан келген жанакы кеңешибизди, консультациябызды бердик. Мен ойлойм, ошонун баары ошол бүгүнкү Кыргыз Республикасынын экономикасы бүгүн аябай жакшы мындай кадамдар менен, жакшы темп менен өнүгүп келатат да. Ошол экономиканы, ошол орусча айтканда подкреплять этиш үчүн өндүрүштү ошондой шарт түзүш керек да. Ошо шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн эмнеге жанакы мен ошол заводдун жана өкүлдөрү менен сүйлөштүм, жана чоң жүк ташуучу машиналар менен. Мына бизде тоокен курулуш, тоокен өндүрүш аябай өнүгүп келатат. Аларда ошол техникага, ошол технологияга суроо талап бар. Ошону ошол жеринен чыгарып берсе, бул жакшы да. Бул биринчиден биздин экономикага арзан түшөт, экинчиден жаңы машина кызмат кылат. Анда бул машина менен эле чектелбейбиз. Биз мисалы үчүн көп багыттар бар да ошондой. Мисалы үчүн жеңил өнөр жайына биз азыр жанталашып лабораториябызды ошол аккредитациядан өткөрүп атабыз да. Себептегенде ошол биз берген сертификат ошол кыргыз өндүрүшүндөгү кыргыз тикмечилери менен мына бүгүн 11-де дагы ошол жолугушуум бар алар менен. Ошолор эч кандай тоскоолдук, техникалык барьери жок, эч кандай контролу жок. Ошол баажы коомунун, баажы союзунун, жана таможня союзу деп атпайбызбы, ошонун базарында эч кандай тоскоол жок, сатылыш керек да. Азыр ошо тикме жагы басым жасап калды Кыргызстанда. Көптөгөн тигүүчүлөр сиздерден сертификат алып болуш керек, э? Биздин көп бренд катары алышат да.
Бул ошол өздөрү өндүргөн продукцияны, көйнөк болобу, костюм болобу, ошонун жана коопсуздугу, ошол баажы коомунун техникалык регламенттеринин талаптарына жооп берет деген документ алышат да. Ошол декларация деп аталат, же сертификат деп аталат. Сиз айтканда аны дагы бир костюмду алып, ошону иликтеп, анан кийин бересиздер. Эми мен сизди ошол биздин госстандарттын лабораторияларына официалдуу түрдө чакырып кетейин. Аябай кызык болуп атат сөзү. Командаңыз менен келип кетиңиз. Мисалы үчүн биз ошол костюмду кандай испытание кылабыз? Испытание кылганда ошол костюмду кийсебиз. Ошону кислотага салабыз, өрттөйбүз, химический составын определять этебиз. Бул аябай кызыктуу процесс да. Ошо. Андан соң экен сизге ыраазычылык. Таң эрте келип бизге кызыктуу маек куруп берип, көптөгөн жаңылыктарды айттыңыз. Биздин Кыргызстанда кандай өнүгүчтөр бар экен, арасында салымыңыз абдан көп экен. Себеби бир адам көп нерсени чечет деп коет, көптөгөн тегеректи адамдар андан дагы мыктысын чыгарат дейт. Сизге чоң ыраазычылык, сизге эркин микрофон, эл журт менен жакшы бир кеңешиңизди айтып же бир каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз. Чоң рахмат. Мен ошол биринчиден ошол эфирден пайдаланып, ошол кечээги 14-октябрь күнү биз ошол бүткүл дүйнөлүк стандарттар күнүн белгиледик. Мына ошол бүгүнкү ошол 24-жылы ошол жанакы ошол стандарттардын ролу, ошол жанакы цели устойчивого развития деп коебуз да. Жана ООНдун деңгээлинде кабыл алынган ошо призывтар бар. Биз ошолордун алкагында ошол стандарттар кандай жардам бере алат? Ошол жанакы туруктуу өнүгүүгө. Биз азыр ошону ойлонуп атабыз да. Андан сырткары мен ошол бардык ошол биздин кыргыз элине ошол айтып кетет элем. Ар бир жерден товар сатып аласыздарбы же кызмат аласыздарбы, ошол бир стандартка же техникалык талапка жооп бериш керек. Ошону эч кандай коркпостон ошол базардан сиздер талап кылганга ар бир адам укуктуу. Эгер таразанын ташы башка жакка болуп баратса, ошол госстандарт, кыргыз стандарт деген бар. Биз любой күнү түнү келебиз, анан ошол маселени чечкенге бүгүнкү күнү техникалык шаймандарыбыз дагы, мен жана айтып кетпедимби, адам ресурстары, кадрларыбыз дагы жетиштүү. Биздин өнүгүү планыбыз бар. Биз ошол менен азыр алдыга карай жол алдык. Сизге ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Эртеңки күнгө чейин сак саламатта калыңыздар, биз менен биргеликте болуңуздар.